Оштун мэри Жеңишбек Токторбаевдин буйругуна ылайык быйыл сентябрда Ош курулуш колледжи жана анын жатаканасы Ош мамлекеттик университетине өткөрүлгөн. Коопсуздук и академиялык ишенич тапкырлады. 500 орунга ылайыкталган жатакана толук оңдоп түзөөдөн өттү. 12 ноябрда ректор Кудайберди Кожобеков мында жашаган чет өлкөлүк студенттерге барып, алардын коопсуздугунан кабар алды. Жаңы окуу жылдын алдында ушул Ош шаарындагы эки колледж, курулуш колледжи жана айыл чарба колледжи Ош мамлекеттик университетинин базасына ошол шаарыбыздын мэринин сунушу менен өткөн. Ошонун негизинде быйылкы жаңы окуу жылда бул колледждер ошол биздин университеттин курамындагы колледждер катары биринчи ишин башташты. Азыр биз мына курулуш колледжинин жанында турабыз. Курулуш колледжинин ошол эки жатаканасы абдан баягы абалы начар болуп калган экен. Биз ошону толук капиталдык ремонттон өткөрүп, бүгүнкү күндө студенттер үчүн жатакана кылып ишке бердик. Толугу менен ошол бир жатаканага 500ге жакын чет өлкөлүк студенттер жайгашты. Эми бул жактан дагы ремонт иштери жүрүп атат. Анын жыйынтыгы менен дагы студенттерге ошол жатакана шартын түзгөнгө аракет кылабыз буюрса. Учурда колледжде да оңдоп түзөө иштери жүрүп жатат. 3-4 кабаттары чет өлкөлүк студенттер үчүн жатакана катары колдонулса, калганы окуу канаалары болот. Мерим Айтмаматова, Нурсултан Бакай уулу, Ош жаңылыктары. Yok, пока штыка более лет, архивimiz var.